Hi everybody, welcome to channel. Today we're going to talk about E or E. So, урматтуу англис тилин үйрөнүүчүлөр, бүгүн сиздер менен E туурабы байкайбыз. Бул сөздү сурасам fit. Кечиресиздер, feet. Буну fit. Sheep узартып айтат. Андыктан англис тилинде бул нерсе туура эместигин байкадык. Биздин байкообуз боюнча бул көргөнүңүздөр англисчедеги double E or EA кыргыз тилиндеги эки иге барабар эмес экен. Андан сырткары бул жерде көргөнүңүздөр I тамгасы кыргыз тилиндеги иге да барабар эмес экен. Бул эмнеге барабар болгонун азыр сиздер менен бөлүшөлү. I тамгасы кыргыз тилиндеги ыга барабар экен. Мисалы, ини кыска айтасыздар, ыны анан чоңур айтасыздар. Мындайча айтканда башкача бир звук чыгарасыздар. И тамгасыны тамагыңыздардан айтасыздар. Ошону айтканыңыздарда бизде ушуга окшогон бир тамга келип чыгат. Көргөнүңүздөрдө экранды караңыздар. И тамгасы менен ы тамгасы кошулуп, тамгасын берет. Ушундай тамганы чыгара алсак, анда англис тилиндеги I тамгасын чыгара алабыз. Ал эми бул жердеги англис тилиндеги double E or EA кыргызчадагы бир эле иге барабар экен. Эми мисалдарды айтып көрсөк. Караңыздар. Ошол мисалдарды бул жерде айталы. Көргөнүңүздөрдөй, бул feet деп эки жолу айтылбайт. Бул бир эле и менен айтылат. Могу и менен. Feet. Анда эмесе бул кандай звукка ээ? Бул и. Айтып көрөлү. Feet. So feet. Бул бир эле кыргызча feet. Бул дагы sheep, бул sheep. Бул sleep, бул sleep. Дагы айта кетсек, бул жерде көргөнүздөрдөй, бул chip бир эле, бул chip. Андан кийинки сөздөрдү караңыздар. Live. I live in Moscow, for example. Бул feel, бул fill. Бул list, бул list. Ошондой эле бир канча сөздү айта кетели буякта. Бул beat, bet. Still, each. Көргөнүңүздөрдөй кандай мааниге экен? Бул жердеги double EA бир эле иге барабар. И эмес, и. Кандай? Each. Бул each. Жыйынтыктасак, биздин байкообуз боюнча бул жердеги WEA кыргызчада эки иге барабар эмес. Жана башкача айтканда бул I дагы кыргызчадагы бир эле иге барабар эмес. Бул да туура эмес. Мындайча айтканда I тамгасы бизде тамгасына, ал эми double E or EA биздеги кыргызчадагы И тамгасына барабар экен. Мындан кийин окуурда буну И деп эки узатпай, бир эле И деп узатпайсыздар, бир эле И деп узатасыздар. Бул болсо И эмес, Ошон үчүн it is деп айтпайбыз, it is деп айтабыз. Дагы бир жолу мисалдарды окуй кетели. Бул жерде live, feel, list, beat, still, each. Дагы бир жолу көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.